Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ош Прим жаңылыктары, кызматыңыздарда мен Айжамал Олжобай кызы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Президенттик таймашка катышам дегендердин саны бүгүнкү күнгө карата 7 адамга жетти. Ош шаарындагы жылуулук электр борборун көмүргө өткөрүү менен мамлекеттик чыгашаны бир топко кыскартса болот. Мындай пикирди депутат Улан Примов Жогорку кеңештин комитеттик жыйынында билдирди. Ош облусунун Кара Суу районунда Мады айыл өкмөтүндөгү 8 гектар элдин жери мыйзамсыз жеке ишкерлерге берилгенби? Бүгүнкү чыгарылышта. Ош облусунда эхинококкоз жана альвиококкоз оорулары эпидемиялык кырдаалды пайда кылууда. Президенттик таймашка катышам дегендердин саны бүгүнкү күнгө карата 7 адамга жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, саясий партиялардан бир жана өзүн өзү көрсөткөндөрдүн 6 арыз түштү. Алар Акшумкар партиясы көрсөткөн мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана өзүн өзү көрсөткөн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов, Аурдин ишканасынын директору Арыстанбек Абдулдаев, Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова, өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев жана Латвиянын Маро фирмасынын Бишкектеги өкүлү Сайнидин Султанидинов. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болууну каалагандар арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону чагылдырууга 41 жалпыга маалымдоо каражатын каттады. Жалпысынан 87 арыз келип түшкөн. Алардын арасынан 41-нин документтери толук тапшырылды. Алар 16 телекомпания, 10 радиокомпания, 10 басылма жана 4 интернет басылма. Документтерди кабыл алуу 15 июнда башталган, 4 июлда аяктайт. Ош шаарындагы жылуулук электр борборун көмүргө өткөрүү менен мамлекеттик чыгашаны бир топко кыскартса болот. Мындай пикирди депутат Улан Примов Жогорку кеңештин комитеттик жыйынында билдирди. Маалыматка караганда, буга чейин аталган ишкананы оңдоп түзөө, жылытуу системасын көмүргө өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Мындан улам эл өкүлү маселени чечүү жолдоруна кызыкты. Өкмөт өкүлдөрү учурда атайын ведомстволор аралык комиссия түзүлгөнүн, Кыргыз Энергохолдинг аталган жагдай боюнча изилдөө жүргүзүп жатканын билдирди. Ош шаарынын жарымын жылуулук электр борбору тейлей тургандыгын жана жылына миңдеген тонна мазут, миллиондогон куб газ сырттан ташылып жатканын айткан Улан Примов бул учурда Ата Мекендик көмүр өндүрүүчүлөр чыгашыга кептелип жатканын эске салды. Сырт жактан мына газ канча миллиондогон кубтар газ кетип атат. А бирок ошол эле учурда өзүбүздүн өндүрүүчүлөр твердый топливону өндүргөн ишканалар они простаивают. Мен толугу менен колдойм сиздин сөзүңүздү. Дүйшөнбек Тишербек, ушуну эске алып койсоңуз, себеби дегенде Ош шаарына ошондо бир гана сезон малында гана ысык суу берүүгө эмес, жыл бою Бишкек шаарында кандай жыл бою жылуу суу берилсе, кудду ошондой мүмкүнчүлүк Ош шаарында да түзүлөт. Анан кийин чыгашасы дагы бир топ ыңгайлаштырылат, азаят. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия Бишкектин четинде кулаган Boeing 747-400 учагындагы жүктүн чоо жайын иликтөөнү жыйынтыктады. Анын жыйынтыгы боюнча корутунду депутаттарга таратылып берилгенин Азаттыкка өздүк маалымат булактарына таянып жазып чыкты. Бул маселе Жогорку кеңештин жалпы жыйынында качан чыгары азырынча белгисиз. Бул жумадагы күн тартибине киргизилген эмес. Парламенттин басма сөз кызматы бул тууралуу маалыматты жок экенин билдирди. Кулаган учактагы жүктүн чоо жайын иликтөө боюнча вактылуу депутаттык комиссия 19 январда түзүлгөн. 20 февралда иши 1 айга узартылган. 16 январда Туркиянын ACT Havaiair компаниясына таандык Boeing 747-400 жүк учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулаган. Кырсыкта бир топ турак жай кыйраган жана 35 жергиликтүү тургун, 4 учкуч ажал тапкан.
Кыргызстанда жыл башында жайыт комитетинин функциясын жергиликтүү бийликке өткөрүп берүү боюнча өкмөттөн токтом чыккан. Бирок бул чечим жайыт комитетинин ишин артка тартууда. Мындай пикирди Араван районундагы жайыт комитетинин мүчөлөрү билдиришти. Аталган райондо 29 000 гектар жайыт жери бар. Бирок анын көпчүлүгү жайыт катары мал багууга болбой турган аянттар. 2012 жылы жайыт тууралуу мыйзам чыккандан бери Араван районунда жыл сайын 2,5 миллион сом өкмөттүн бюджетине каражат берип жатат. Ага чейин жайыт пайдалануучулардан жылына 10 000 сом гана салык төгүлүп келген. Жыл башында өкмөттөн чыккан токтомдон кийин каражаттын бир бөлүгү айыл өкмөткө берилип, текшерүүдө да көбөйгөн. 3/1 айыл өкмөткө, 3/2 жайыт пайдалануучу бирикмесин кармоо максатында деп. Аны болсо булар азыркы айыл өкмөтүнүн бухгалтерлери биз буга каяктан айлыктап алабыз. Акыры биз акчаны өзү жыйнап, булардын үчүнө төгөт экенбиз да, ошонун эсебинен рок аркылуу алат экенбиз. Через мындай кылып койду да. Биз өзүбүз деле через банк кылып туруп төгүп туруп анан иштетебиз да. Чогукта өзүбүз адырдан акчаны иштетип жүрбөйбүз да. Банкка топ кириш кылып туруп анан баягы айлык кеңеш сессиясын бекитилген сметанын негизинде гана иштетебиз акчаны. 29 000 гектар жайыт комитеттен. Анан мына токой чарбаларга ham берген да. Токой чарбалар мисалы үчүн ошол мезгилдерде алынган экен, жайыт комитет түзүлгөнгө чейин булар түзүлгөн токойчу. Булар баягы мындай айтканда кыргызчадан жирний жерлерди алып алган да. Жайыттын жакшы жерлери токой чарбада. Бизге зоо баягыдай дарактуу жерлер жайыт комитеттерге түшүп калган да, картада азыр. Ош облусунун Кара Суу районунда Мады айыл өкмөтүндөгү 8 гектар элдин жери мыйзамсыз жеке ишкерлерге берилген. Мындай ойду аталган айыл өкмөттүн тургундары бүгүн Ош шаарында маалымат жыйында билдиришти. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Арген Камалдинов айтып берет. Мады айыл өкмөтүнүн башчысынын айтуусу боюнча Кара Суу районунун акими уруксат берди деген сөз менен элге ошондой кетти. Эсен деген бала ошол адамга сатылганда бул өкмөттүн башчысынын аралашуусу менен бул сатылган ошол адамга. Маалымат жыйынга Кара Суу районунун Кызылтал айылынын тургундары келишкен. Айтымдарына 8 гектар жайыт жерди Мады айыл өкмөтүнүн башчысы жеке ишкерлерге ижарага берип салган. Учурда убактылуу пайдаланууга берилген тилкеде таш майдалап шагыл чыгаруучу карьердин курулуш иштери жүрүүдө. Айыл өкмөттү чакыр дедик. Чакыр десек айыл өкмөт келбей койду. Эмеден чакыр дедик, акимден чакыр дедик. Акимден ham эч ким келбей койду. Бул жерди пас эме кылып тейлегендей кылып атат да айыл өкмөт дагы. Эч нерседен жардам бербейт, эч нерсе жок. Бир жолда жардам жок берди айыл өкмөттөн. Жергиликтүүлөрдүн басымдуу бөлүгү мал чарбачылык менен алектенишет. Андыктан жайыт маселеси алар үчүн биринчи орунда турат. Кандай себептер менен элдин жайыт жери жеке ишкерлерге өтүп кеткенин тастыктоо үчүн наразы болгон эл менен биргеликте Мады айыл өкмөтүнө кайрылдык. Жергиликтүү бийликтен 8 гектар жер элдин макулдугу менен баардыгы мыйзам чегинде ижарага берилгенин билдиришти. Ошондой эле калктын басымдуу бөлүгү бул аймакка карьердин курулуусуна каршы болсо, кичи өндүрүш ишке кирбей калышы ыктымал деп кошумчалады. Губернаторыбыздын мына жогорудон келген буйруктардын негизинде ар бир айыл өкмөттө жылына 2ден кем эмес өнөр жай ишканаларын, жаңы ишканаларды ачуу боюнча атайын тапшырма буйруктары бар. Ошонун негизинде биз да ошол аймагыбызды изилдеп көрүп, ошол жерде бир трансформация болгон 2012 жылда трансформация болгон негизинде жеке ишкерди таап, ошол ишкердин келишинде ошого берилген. Кызылтал айылынын эли каршы боло турган болсо ишкана иштебеши мүмкүн ал жердечи. Кызылтал айылында 100дөн ашуун түтүн бар. Элет тургундары учурда 110 каршы добуш чогултушкан. Айтымдарында карьерде иштей турган адамдардын гана макулдугун алышкан. Калган тургундардын оюн эске албай койгонун айтышууда. 110 адам баягы өзүнүн каршылыгын берген, макулдугун берген эмес. Ошонун арасында 4 адам бар. 4 семья да кыскача айтканда. Ошолордун көрсөтмөсү менен мына ушул иштерди ушулар баштап атат да. Биз мына эл ыраазы, эл макул болду, каза берсеңер боло берет деген сөздөрдү кылган, ошолордун тили менен келтирип ал ишти баштап беришиптер. Эми баягы айткан сөздөр дагы ошо да. Элдин макулдугу боюнча казып тургу деп баягы дагы уланды замы дагы айтып атпайбы, өкмөттүн замы да. Ал эми айыл тургундары билдиргендей, жеке ишкерлер жайыт жерден сырткары элдин үлүш жерин да ээлеп алышкан. Нашу жерде нашу жагы биздин жерлер бар, үлүш жерлери 30 соткей жерлерибиз бар. Ушу жерлерге КамАЗдан токтотуп алышты. Жамшит өкмөт баскынчылык кылып атат элге.
Учурда талаш жараткан жер тилке боюнча Кызыл Тал айылынын тургундары айкындуулукту издеп, облустук администрацияга кайрылышты. Ошондой эле жайыт жерибизди кайра кайтарабыз деген үмүттө премьер-министрге кат түрүндө кайрылуу жасашты. Маселе кимдер үчүн оң жагынан чечилет, азырынча белгисиз. Ал эми карьердин курулуш иштери учурда кызуу жүрүп жатат. Арген Камалдинов, Дастан Токтоназаров, Ош Бирим жаңылыктары. Оштогу лөлү тектүү жарандар өлкө башчысына кайрылуу жолдошту. Эки бир туугандын балдары турак-жай талашып, өткөн жылдан бери соттошуп келишет. Бирок эки тараптын маселесине соттордо чекит кое элек. Бүгүн алар атайын маалымат жыйынга чогулуп, маселе тууралуу өлкө башчысында кабардар кылууну максат кылышкан. Антпесе көйгөй чечилбейт дешет арызданган тарап. Кесиптешим лөлү тектүү жарандардын үйүнө барып, чырдуу маселенин чоо жайын угуп келди. Зулфизар Абдувалиеванын бир сотук аянттелеген үйүндө азыр жаш балдары менен кошо 17 адам жашап жатышат. Бир жылдан бери мына ушул короодо талашка түшкөн. Айтымдарында үйдүн кожоюну маркум Хамид Абдувалиевдин аталаш эжеси үйдө талашып жатат. Турак жайды алдырып койгон болсо, жаш балдары менен кошо жесир аял көчөдө калуу коркунучу турат. Күйөөм өлгөндөн кийин булар өзүнүн номуга өткөзүп, жолдошум өткөндөн кийин булар үйдө өзүнүн атына өткөрүп, кызыл китепти жасатып болуптур. Биз билбептирбиз. Үйдө өткөрүп алганына 8 жыл болуп калыптыр. Менин кайненемди алдап үйдө өткөрүп алууга кол койдуруп алышкан экен. Мен кат тааныбагандыгымдан эч нерсе менен ишим жок. Билбей жүрө бериптирмин. Эми чык деп келип баштаганда билип олтурам. Уякка буякка чуркатып жүрүп, өзүнү фаршизе кылып кол койдуруп. Бүгүн алар укук коргоо кызматтарынан майнап чыкпаган соң атайын маалымат жыйынга чогулушкан. Соттор аркылуу маселе чечилбегенден кийин өлкө башчысына кайрылып көңүл буруп коюусун өтүнүшөт. Соттардан бардыгы акча алып, бизге чечим чыгарып бербепти. Бизге чечим чыгарып берсин, биздин президент өзү көрсүн. Эки туугандын талаштуу маселеси жогорку сотко чейин барган. Бирок маселеге бир жактуу чечим чыга элек жогорку сотто биринчи инстанциянын кароосуна жиберген. Маселени алгач караган райондор аралык сотунун чечими да эки ача болууда. Азыр сот биринчи инстанция 5 айдан бери чозотуп иштечи. Эки чечимди кабыл атат. Биринчи кароосуз калтырылсын, а экинчи жарым жартылай кабылдансын деп. Эки жакка эки бет жасатып, биринчи жолу көрүп атам 15 жылда иштеп, что МРСтин Досалиев, урматтуу Досалиев сотубуз 5 айдан бери ойлонуп турган, кантип бизге чечим чыгарганы. Акыркы жылдары эки кошунанын ортосунда күн алыс жаңжал чыгып турат. Энесинин аялы Зулфизарды эмнеге чыгара албай жатканын Гүлхумар Ташмурзаева айтып берди. Анын айтымында турак жайдын бардык документи жана кызыл китеби анын колунда. Ал эми Зулфизар айында эч кандай документ жок. Ага кошумча келини башка жаранга турмушка чыккан соң аны үйдөн чыгарууну көздөп жатканын айтат. Эрге теккенден кийин алган эр алып чыгыш керек. Менин иним өлгөндөн кийин башка турмушка чыкты. Анан жолдошу менен башка үйгө чыгыш керек да. Азыр маркум инимдин ордуна башка эле эркек күч күйөө болуп жашап жатат. Мен ага жол койбойм. Булар чыгыш керек. Үй талашкан тараптар аталаш бир туугандар. Турак жай талаш үй кожоюну Хамид Абдувалиевдин көзү өткөндөн кийин башталган. Эми тараптардын маселеси Ош облустук сотунда каралмай болууда. Марат Акынбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче, Кыргызстандын башка өлкөлөр менен чектеш аймактарында террордук актыларды уюштурууну максат кылган эл аралык террордук уюмдун 4 мүчөсү кармалды. Кыргызстандын 21, 28, 31, 34 жаштардагы жарандары атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Маалыматка караганда, камалгандар колго жасалган жардыргыч зат жана ок атуучу куралдарды колдонуу менен чек арага жанаша аймактарда бир катар террордук аракеттерди ишке ашырууну даярдап жатышкан. Факты боюнча УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелеринин негизинде иш козгоду. Расмий маалымат боюнча жакынкы чыгыштагы террордук топтордун катарында согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500дөн ашат. Манас эл аралык аэропортунда өлкөгө ири көлөмдөгү алтын жана баалуу металлдарды алып кирүүгө аракет кылган Кыргызстандын жараны кармалды. Каржы министрлигине караштуу баалуу металлдар департаменти өткөргөн экспертизага ылайык аткезчилик жолу менен алынып келе жаткан жүктө жалпы салмагы 12 килограммдан ашуун зер буюмдар жана баалуу таштар болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча анын базар баасы 27 миллион сомдон ашык турат. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын эсептөөлөрү боюнча жогорудагы товарларды алып кирүүдөгү
бажы төлөмдөр 5 миллион 200 миң сомду түзмөк. Бул факты боюнча УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы жүктүн ээсине жана Манас бажысынын кызматтык адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Буга чейин Каржы министрлиги өлкөдөгү зер буюмдардын 80%дан ашууну чет жактан аткезчилик менен ташып жатканын билдирип чыккан. Мекеменин маалыматына караганда өлкөгө жылына 20 тоннанын тегерегинде баалуу металлдар жана асыл таштардан жасалган буюмдар ташылып келет. Ош облусунда эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары эпидемиялык кырдаалды пайда кылууда. Бул оорулар акыркы 10 жыл ичинде 28% өскөн. Өкүнүчтүүсү бул илдетке жаш балдар да көп чалдыгууда. Мындан улам адистер адам өзүн жаман сезген убакта сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуусу керек дешет. Жыл өткөн сайын эхинококкоздун көбөйүп жатуусуна эмне себеп? Оору кайдан жугат жана андан кантип сактануу керек? Арген Нуровдун материалы. Чоңала районунун тургуну Гүлзат Орунбаева Ош облустук ооруканасына келгенине 1 айга чукулдап калды. Дарыгерлер ага 5 күн мурун операция жасап, боорундагы эхинококкту алып салды. Аялдын айтымында ооруну бир топ убакыт сезбей жүрө берген. Качан гана айылга дарыгерлер барып УЗИден текшерүүдөн өткөндөн кийин оору бар экени аныкталган. Мен ашказаным ооругандыктан мен ашказаным ооруп эле жүргөмүн да. Анан бул боордун мындай нерв болбогондуктан оорууну билгизбейт экен көбүнчөчү. Башка жактарымды оорутат экен. Мен ашказаным көп ооругандыктан мен ашказаным ооруйт деп эле жүрө бергенмин да. Ооруга чалдыгып калганымда кечирээк калдым. Ошол УЗИ аркылуу билип калдым да, эми ушул врачтардын барып калган аркылуу гана билип калдым. Адистердин айтымында эхинококкоз оорусу адамдарга иттен жугат. Ыйлаакчалар иттин боорунда жашап жүрө берет. Адамдар үйдөгү мал жандык союлганда ичеги карын жана башка калдыктарын итке берип коюшат. Мына ушул кенебестик оорунун жайылышына оңой жол ачууда. Азыр эми өсүп атат деп атабыз. Негизи 2014-жылы 800дөн ашык бир жылына катталса, 2017 жылда уже 1000ден ашык деп атабыз. Азыр саламаттык сактоо министрлиги аябай профилактический жумуштарды аябай жакшы алып барып, мына тоолуу райондордо өзүңөр айткандай мал менен ит менен чогуу болгон тоолуу райондор болот да, ошо тоолуу райондордо УЗИлерди бекер УЗИ менен обследование жүргүзүп, ошол выявляемость больше болуп атат да. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги коркунуч алып келген эхинококкоз жана альвеококкоз ооруларына каршы күрөштү күчөткөн учур. Мекеме эл аралык донорлордун жардамы менен бул ооруларды алып жүрүүчү иттерге таблеткаларды жана уколдорду берип жатышат. Бул иттерди дарылоо үчүн биринчи бир жылда 4 жолу дарылайбыз. 1 килограмм живой весине 10 килограмм живой весине бир таблеткадан берилет. Эгер 20 килограмм ит болсо 2 таблетка, 30 болсо 3 таблетка, 40 кило болсо 4 таблеткадан беребиз. Бергенден кийин ошол итти үйдүн ээси менен сүйлөшүп туруп 3 күнгө байлайбыз. Байлап калдыны немесине 3 күн чогултуп туруп же күйгүзөбүз, же болсо баягы туалетке бир жерге апарып таштайбыз да. Ак халачандардын маалыматында 2001 жылы өлкө аймагы боюнча эхинококк жана альвеококк ооруларынын 477 учуру катталган болсо, 2016 жылы алар 1000ден ашып кеткен. Өкүнүчтүүсү бул сандардын ичинен 14 жашка чейинкилер арасында 262 учур катталып жатат. Ошон үчүн дарыгерлер ден соолугу соо адамды да медициналык текшерүүдөн өткөрүүгө чакырышат. Анткени бул оорулар адамдын бооруна жайгашса, 10 жылдап да билинбей жүрө берет. Акыры өлүмгө алып келүүсү мүмкүн. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Өлкө боюнча ажыга баруучулар медициналык кароодон өтүүдө. Ага ылайык алар аймактагы медициналык мекемелерге келишип, текшерилип жатышат. Кыргызстандан быйыл 4585 атуул ажыга барууга өз документтерин тапшырышкан. Бул жылы зыяратка баруучулардын саламаттыгына канчалык деңгээлде кам көрүлөт? Гүлмайрам Рахманбердиева кызыгып көрдү. Ажыга барууну каалагандар бүгүндөн тартып медициналык кароодон өтүп, атайын эмдөөлөрдү алуулары кажет. Бул өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин жана Сауд Аравиянын койгон талаптарынын бири. Ага ылайык ажыга баруучулардын баары өзүнүн ден соолугун алдын ала көзөмөлдөйт. Учурда Ош шаарынан 446 атуул зыяратка барууну кааласа, баары медициналык текшерүүгө келишкен. Алардын арасында 9 ажы башчысы дагы бар. Эмдөөгө негизинен бардык ажыга баруучулардын негизги бөлүгү келип бүтүштү. Анын калгандары эртең саат 12 чейин алат. Айрым ажылар сапарда болуп калышы мүмкүн. Ошолордон башкалары бүгүн эртең алып бүтүшөт. Негизинен эмдөөгө эч ким каршы эмес, толук эле алып атышат.
Биздин ажы башчылар дагы 9 ажы башчы болгон болсо, ажы башчылар дагы бүгүн алып бүтүштү бар жогу. Айрым дин кызматкерлери буга чейин балдарын эмдөөгө каршы чыгып келишкен менен бул жолку эмдөөдөн баш тарта алышпайт. Анткени талапты аткарбагандар Сауд Арабиясына зыярат кылууга киргизилбейт. Эл аралык саламаттык мыйзамы ушундай. Иншалла мына хажга таяргарлык кылдык. Буюрса келинчегим экөөбүз ажыга барууну ниет кылып, бардык керектүү документтерди тапшырып койдук. Акчаны да төлөп, эми эмдөөдөн өтсөк, сертификаттар берилет экен. Андан кийин атайын окуулардан өтүп, самолетко чыгуу күнүн күтүп гана отурабыз. Ният кылганбыз. Быйылкы жылы Ош облусунан 1798 атуу Меккеге барып зыярат кылууну көздөп турса, жалпы өлкөдөн 4585 адам каттоодон өтүп документтерин тапшырышкан. Башка өлкөлөрдөн да болуп ажылык сапарда Мекке жана Медина шаарларында 2,5 миллиондун тегерегиндеги жарандар сыйынууга барышат. Андыктан бул учур ар кандай илдеттерди пайда кылып, бири-биринен оорулар жугуусу ыктымал. Алдын ала алынган эмдөөлөр зыярат кылуучуларды ар кандай илдеттен сактайт. Өзбекстандан 13 000 адам, Казакстандан 10 000 адам, жана ошондой эле башка мусулман өлкөлөрдөн барып, баардыгы болуп 2,5 миллионго жакын адам. Ал жерде ушунчалык адам көптүгүнө байланыштуу, ошол жана Сауд Арабиясы саламат сактоо министрлиги ошол жерде менин сезгенишине, жана медицинада менингит коет оору көбөйүп кетпешин, жана сасыктоонун алдын алуу боюнча сөзсүз түрдө бул эмдөөдө өтүш керек. Бул эл аралык талап болуп эсептелет да. Bir айлык ажылык учурунда өлкө тургундарын Кыргызстандын дарыгерлери көзөмөлгө алышат. Ал үчүн сынактын негизинде ар түрдүү багыттагы 13 дарыгер азыртадан тандалып алынды. Алар дин башкармалыгынын эсебинен ажылык сапарга акысыз барышат. Анын ичинен 3-өө эпидемиолог врачтар, 10-у клиницисттер. Азыркы мезгилдеги врачтардын баардыгы даярданып жатышат. Ошол биздин зыяратчыларга ал жерде керектелүүчү дары-дармектердин баардыгын даярдап жатышат. Биздин ошол медицина жагынан тейлөө боюнча биздин медициналык кызматкерлер ошо Мекке Мединада биздин жарандар менен чогуу болушуп, ошол 1 айдын аралыгында ал жерде эгерде ооруп кала турган болсо, аларга ошол жерде жардам беришет. Зыяратчылар ажылык сапарга 6 августтан тартып уча баштайт. Ага чейин дагы 1 ай аларга окутуулар жүргүзүлүп, атайын кийимдер тиктирилет. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары. Ош шаарына караштуу 224-кварталдын жашоочулары 10 жылдан бери биринчи жолу таза суу менен камсыз болушту. 2006 жылы жер тилкелери берилгенден баштап бүгүнкү күнгө чейин жергиликтүү жашоочулар үй курууда күнүмдүк жашоодо таза суунун таңкыстыгын аябай эле тартышкан. Жергиликтүүлөрдүн ыраазычылыгына арыздаган иш-аракет тууралуу кийинки материалда сөз болот. Аида Атамова үй бүлөсү менен 10 жылдан бери 224-кварталында жашайт. Алгаш жер тилкесин алганда бул жайда жол да, электр жарыгы да болгон эмес. Жолдошу Талай Мырза экөө үй курууга киришкен мезгилде суунун азабын бир топ эле тартышкан. Үй салып атканда аябай кыйналганбыз. Сууну 500-600 метр жактан алып келип атканбыз. Мына будалыкта деле суу жок эле, тамчылап крандан суу агат эле. Анан мына дарактарды каналдан суу алып келип, канал 200 метр ылдый. Ошо ташып көгөрткөнбүз челектеп. Жергиликтүү элдин башынан өткөргөн күндөр артта калып, эми бул айылда суу маселеси чечилди. Маселени Ош шаар суу каналы муниципалдык ишканасы колго алып, жергиликтүү жашоочулар бул коротулган чыгымдын 50%-ын топтоп беришкен. Ушуну чыгарган мэрияга дагы рахмат. Ушу көп түкүрсө көл болот дейт, элдерге дагы рахмат ушунчалык. Ушунча болуп калганына Кудайга шүгүр. Бизде ошо элдер өзүңөр топтогула услугасын бекер кылып беребиз. Водоканалга милдеттендирген экен, водоканал келип, тракторлор келди, машиналар келди, мындан суу чыгарып берип коюшту. Суу кеңири келип калды. Жакшы, бала бакырабыз менен баары жыргап эле калбадыкпы? Баарыңарга рахмат айланайын. Жогору жактан төмөндө карай тартылган өткөргүчтөрдө суунун агымы катуу болгондуктан анын күчүн азайтуучу тосмолор да коюлган. Адистер мындан ары аймакта суу зарылчылыгы болбосун айтышат. Ушул бул суунун баш жагы 2 километр жогорудан келет, Котур булак деп. Биз мына ушул 500 метрдей чама жерди казып, турба жаткызып, ушул 224-кварталга 4 жерге кран чыгарып бердик. Элдин жардамы да болду бул жерде, мэрия тарабынан да жардам болуп, ушул биз жасап бердик. Бүгүнкү күндө ошол эл толугу менен таза суу менен камсыз болуп ичүүдө. 224-кварталда жалпысынан 70-ке жакын кожолукка жер тилкеси берилген. Бүгүнкү күндө 40 чамалы үй бүлө бул жерде жашоо улап жатса, калгандары суунун жоктугунан берилген тилкеде турак жай куруу иштерин баштай элек.
Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Ушуну менен жаңылыктар кызматы соңуна чыгат. Алдыда аба ырайы менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.